Баламы атасына бир жумага берсем, бир ай алып жүрүп бербей койду элем. Эми кайнатам менен кайненем келип, небереми сагындык, 1-2 күнгө алып кетели деп суранып жатышат. Адвокаттан сурансам, бербей коет, бербе деп жатат. Тил кат жаздырып баламы берсем болобу? Тил катты эмне деп жаздырам? Негизинен мындай маселе тил кат менен чечилбейт. Балага бир буюм катары карабаш керек. Анткени бул жерде баланын укугу каралат. Себеби дегенде бала мыйзам боюнча мен мындай Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылып турат, так жазылып турат, адамдын укугу бала төрөлгөндөн таандык деп. Демек бала төрөлгөн бала, өзүн өзү билбеген баланын дагы укуктары болот. Ал өзүнүн ата-энеси менен, өзүнүн жакындары менен, тайта-тайнеси, чоң ата, чоң энеси менен, бир туугандары менен катташууга укугу бар. Ал укукту толук пайдаланылат. Демек баланын укугу толук жүзөгө ашат. Демек сиз аны баягы өзүнүн жакын туугандары менен, тайта-тайнеси, чоң ата, чоң энеси менен катташтырбай койгонго сиздин укугуңуз жок. Эгерде мындай чектөөнү кое турган болсоңуз, атайын мамлекет тарабынан ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган бар. Ал орган келип сизди эскертет. Сизди аны жакын туугандары менен катташууга тоскоолдук кылбоо жагын сизге сөзсүз түрдө эскертет. Эгерде ал эскертүүлөргө карабай мындай катташууга тоскоол кылсаңыз, анда сот аркылуу баягы график менен, соттун чечими менен бул чечилет. Ошондуктан кандай жол менен кылсаңыз мыйзамдуу болот. Сиз соттон баланын жашоо жерин аныктаңыз. Баланын бүгүнкү күндө мына сиз айтып жатасыз, баланын жашоо жери аныкталбай туруп, атасы алып кетет, атасы бербей коет, сизде жүрөт, сиз атасына бербей коесуз. Ушундай талаш тартыштар болот. Мына мен сизге айтайын, үйүнөн алсак, апасынын үйүндө жашап жатканда атасы уурдап кетип, атасынын үйүндө жүрсө, апасы уурдап качып кеткен, мектептен же болбосо бала бакчадан уурдап кеткен учурлар катталат. Бул жолду кантип чечебиз? Кантип чечиш керек мыйзамдуу жол менен? Сиз сотко арыз бериңиз. Сот баланын жашоо жерин аныктайт. Бала апасын менен жашоо жери дайындалган болсо, бул соттун чечими аткарылат. Демек, атасы алып кетип бербей койгон учурда дагы ал соттун чечими бар. Ошондуктан соттун чечиминин негизинде балаңызды кайра өзүңүзгө алып келет. Ал эми соттун чечимин аткарбай жаткан тарап соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимин аткаруудан баш тартуу деген атайын берени бар кылмыш жаза кодексинде, буга ылайык жоопкерчиликке тартылып калат. Ошондуктан учурдан пайдаланып айтып кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, балага мындай буюм катары карабаш керек. Баланын тарбиясын бузулбаш үчүн сот эмне үчүн атасына же энесинин тарбиясында болсун деп чечет. Себеби ал баланын тарбиясы бузулбасын дейт. Эки жакта тең жүрүп эмес, бир үйдө, бир жерде тарбия алып, ошол жерде мындай өсүп чоңоюусуна шарт түзөт. Сот мамлекеттин атынан чечим чыгарат. Демек, сот ошол балдардын тагдырына кайдыгер болбойт. Ошол баланы кайсыл үйдө чоңойсо, атасындабы же апасында чоңойсо, кайсыл үйдө чоңойсо, бала толук кандуу жетилет. Ошол жагына көбүрөөк мындай басым жасап туруп, андан кийин баланын жашоо жерин аныктап берет. Ошондуктан сотко кайрылыңыз, баланын жашоо жерин аныктаңыз, андан кийин коркпой атасына же болбосо дагы өзүнүн жакын туугандары менен катташууга уруксат берсеңиз болот.